Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды улантабыз. Азыр эфирден сырткары ар бир сөзүнө кунт коюп, ар бир кеңешине өзгөчө бир маани берип, бүгүн алып калалы, сүйлөп калалы, сурап калалы деп отурабыз. Толкундануу менен алып барып атабыз, Бүгүнкү студиябызга келген дагы бир биздин улуу таланттарыбыздын бирин сиздерге тааныштыралы. Кыргыз Республикасына маданиятына эмгек сиңирген ишмер, даңк медалинин ээси, диктор алып баруучу Гүлшан Молдоева бизде конокто. Кош келиңиз эже. Саламатсыңар. Эли журтубуз менен амандашабыз. Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу менин телекөрүүчүлөрүм. Баягы жаштын тилегин берет деп биз кичине кезибизде, бала кезибизде ошол эле Арнол концерт сиздин алып барган программаңызды көргөндө биз ойлогон эмеспиз, балким бизди жараткан да ушундай бир насип этип сиздин жаныңызда отургузуп, сиз менен маек курдуруп коет деп. Мына ошол күн дагы жетип келип, биз өзгөчө кубанычта болуп, бактылуу болуп турабыз. Эң негизгиси биздин студиябызга таң эрте келип, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат айталы. Анан кийин маекти дароо эле сиздин 40 жыл телевидениеде эмгек кылып, жана өзүңүз эле эмгек кылбастан дагы өзүңүздөн кийинки урпактарга сиздин билген нерселериңизди, билимиңизди, илимиңизди таштап кетейин деп мына телевидениенин ТВ академияда ачтыңыздар. Ошол тууралуу берели. 40 жыл бир жерде иштеш жана телевидениеден кетпештин сыры эмнеде? Рахмат, рахмат. Эми чын эле бул Кыргыз телевидениеси, радиосу куттуу жер. Мына ошол куттуу жердин эшигин аттаганыма чын эле быйыл 40 жыл болуп калыптыр. Көз ачмаганча өткөн убакыт деген учкул куш деп бекерден айтпай турбайбы? Анан биз эми сиздер мына жаштар, кийинки муундагы жаштар бизди Арно концертинен эле көрүп, Арно концертинен эле билип калбадыңарбы? Бирок биз ошол ишти баштаганда мен радиодо дагы программаларды алып барчумун. Теледеги бизде 90% көрсөтүүлөр ошо теледикторлордун алып баруусунда милдети болчу да. Биздин мойнубузда болчу. Ошондуктан биз маалымат программасындагы алып барып аттык, адабияттык берүүлөрдү дагы, музыкалык көрсөтүүлөрдү, балдар программасындагы, ал тургай социалдык, экономикалык программалар иши кылып, эмне программа болсо биздин мойнубуздагы жүк болчу анын бардыгы. Биз тыным алчу эмеспиз. Биз конвейерге ал кезде өзүңүздөр билесиздер, техника деген өтө татаал, жок койсо. Азыр кандай сонун заманда жашап атабыз. Анан кийин кара ак түстөгү эле телевизор, ал дагы кичинекей эле, ар бир үйдө кичинекей эле телевизорлор. Анан ошол телевизор менен чыктык биз дагы. Кийин 83-жылы гана түстүү телевидениеге өттүк. Ошондон баштап мына биз Бактыбек Мамытов агайыңарды билесиңер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, ал дагы ошол эң эле биздин теледикторлордун ичинен Бактыбек Мамытов эркектерден өтө узак иштеди эфирде. Анан кыздардан мен иштептирмин ошо 40 жыл эфирде. Анан кийин бул турмуш, бул өмүр ошол жалаң эле бизде мындай кандайдыр бир бул чыгармачылык деген бир өзүнүн бир нугунда, өзүнүн бир агымында алып жүрүп отуруп, ошо убакыттын кандай өткөнүн деле билбей калыптырбыз. Себеби деген бул өтө кызыктуу, өтө биз үчүн баягы сүйгөн кесибиң, ошо дайыма ошо жумушубузга келатканда бир майрамга келаткандай сезичибиз өзүбүздү. Ушунчалык бир маанайыбыз жогору. Бизден айтып атпаймынбы? Эртең менен бир запистерди жасайбыз. Андан кийин эфирге чыгабыз. Ошо тыным алчу эмеспиз, чарчоо дегенди билчү эмеспиз. Азыр жыргалды. Бир гана мисалы үчүн 1 сааттан, 2 сааттан иштеп коюп, андан кийин ар бир өзүнүн программасын алып барып коюп, жок, ал кезде деген бул жактан информацияны окуп коюп, тигил жактан уже музыкальный түнү менен биз съемкада жүрчүбүз. Эртең менен кандайдыр бир билбейм эмнегедир ушу чарчоо дегенди деле билбептирбиз. Эч нерсени билбегендей болуп калып, жаркылдап эфирге чыгып койчубуз. Ушул анан мисалы айтып калбадыңызбы? Ошол эле маалыматтык программаларды жаңылыктар болобу, же болбосо Арно концерт болобу, же кайсыл тараптуу болсун, баарыбыз чыгып өзүбүз диктор болуп иштейт элек деп атасыз. Штамп болуп калбайбы эле? Кандай болот эле? Ошол убакта мисалы маалыматтык программаны аябай мындай олут тура алып барыш керек. Арно концертте башкача дегендей. Мен ошол мына ушунун үстүндө азыр көбүрөөк иштеп атабыз. Мен жаштарга дагы көбүрөөк талим-тарбияны ушул өңүттө берип атам. Себеби силер, например, мисалы үчүн бир эле программаны алып барып алып, ошо силер штамп болуп калбагыла деп коркомун да. Силердики ошондой болуп калбасын. Себеби деген бул ар тараптуу өнүгүү деген бир жакшы нерсе да. Бизде ошол нерсеге үйрөтчү, ошол нерсеге тарбиялачу.
Биз ошо Ташкентте, анан кийин Москвада өзүбүздөн бир курстарды, жогорулатуу мектептери бар эле. Мына ошолорго барып, сөзсүз таалим тарбия алып келчүбүз. Ошол учурда деле мына биздеги Москвада деле, Ташкент болобу, Алматы болобу, мына бардык республикаларда ошол нерсени бизге абдан мындай өздөрүнө сиңирип алышчу. Себеби деген бул штамп болбойт. Бул тескерисинче ар тараптуу, эң сонун. Мисалы үчүн бизде карап алганда конкурс, эң чоң конкурс менен алынат да. Бул маалымат окуй алат бекен? Үнү кандай экен? Ошо маалымат окуганга жарайт бекен? Же жарабайт бекен? Аны карайт. Андан кийин бир музыкалык программаларды алып барганга болот бекен? Болбойт бекен? Андан кийин балдарга арналган көрсөтүү менен бул кандай ошого деңгээлине жеткизе алабы же? Мына ошолордун бардыгын карап туруп, анан кийин бул бардыгына керектүү экен, жарайт экен деген максатта анан алынчу. Ошол өңүттөн анан биз конкурстан өтчүбүз. Мындай эле бир эле маалымат окуй алат экен, ошо маалыматка эле коелу деген жок болчу. Кандай бизге мисалы үчүн дежурство деп коет эмес, биз ошол иш күнүбүзгө кайсыл программа туш келсе, биз аны эч кандай жок дегенди билчү эмеспиз, бардыгын алып барганга даяр болчубуз. Ал эч кандай штамп болбойт. Ошол нерселердин бардыгын ала жүрүш керек, үйрөнүш керек. Мисалы үчүн ал эч качан артык баш кылбайт. Жакшы. Эже, негизи өзүңүз да айтып калбадыңызбы? Эң алгач биз радио тармагында иштеп келе жатып, анан телеге өткөнбүз депчи. Эң алгач ошол өзүңүздүн интервьюларыңызда да угуп калдык элек. Чачым аябай узун болчу. Биринчи чыккан эфиримде ушинтип таң калышкан, чачымды көрүп алышып депчи. Эң алгач чыккан эфириңиз жөнүндө айтып бериңизчи. Эң жакшы. Рахмат. Менин негизи эле ушул балалык кезимден баштап ушул чыгармачылыкка эмнегедир аралаша баштадым да. Мектепте болобу, кийин институтта болобу, ушул өздүк көркөм чыгармачылык жаатына аралашып жүрдүм да. Анан институтта окуп жүргөндө дагы биз өтө баягы активный студенттерден элек да. Себеби бизде студенттик жаз фестиваль өтүп турчу жылыга. Анан ошол студенттик жаз фестивалында биздин институт биринчиликти такыр колдон чыгарчу эмеспиз. Аны үчүн биз күнү түнү менен даярданчыбыз. Сабагыбызды дагы жылаң 4-5ке билебиз. Анан кийин мен бир эле кружок эмес, бир 4-5 кружокко катышчумун. Ошол драма кружокко катышчумун, башкы ролду ойночумун. Алып баруучу болчумун, ыр хордого катышчумун, биге катышчумун дегендей иши кылып, институтта кандай кружок болсо ошонун баарына катышыптырмын дагы. Анан кийин ошол абдан жакшы тарбиялап коюптур да мени. Ошол себептүү биз институтта окуп жүргөндө эле мен жаштардын үнүн радиодон окуй баштадым. Менин үрүмдү эмнегедир жактырышып, ошондо жаштардын үнүн окуйсуң деп тандап алган Авен Кашкаралиевич деген абдан мыкты улуу режиссерубуз бар эле. Ошол агай кабыл алып, мен ошол студент кезимде эле радиодон окуй баштадым. Андан кийин биз ошо айтып атпаймынбы, институтта укмуш көп чаралар, иш чаралар болор эле. Ошолордун бардыгы менин мойнумда болчу. Ошол себептүү мен телеге дагы бир жаштардын программасына аралашып катышып, ошондо студент кезимде эле аралашып иштеп жүрдүм. Андан кийин конкурс аркылуу өттүм, радиодон өттүм конкурс. Ошо дипломумду алып, колума алып, үйгө кайтайын деп атсам, ошо конкурс жүрүп калды. Бул конкурска сөзсүз катышышым керек деп мен бардым дагы. Ошол конкурска катышсам, Кудай жылга биринчи турунан өттүң деди. Ал кезде Аблезим Ниязов деген биздин кыргыз теле радио дикторлорунун башында турган жетекчи дикторубуз бар болчу. Ал агайыбыз мени абдан бир кандайдыр бир ушул мурдатан эле аралашып жүргөн экенсиң, ушул үнүң туура келип атат бизге. Биринчи конкурстан өттүң, эми 3 тур болот, ошо 3 туруна катышың керек деп ошол радиодон ошол конкурс менен өткөмүн. Анан кийин теледе дикторлор жетишпегендиктен, анан мени телеге которуп коюшту. Ошол эң биринчи эфирдеги чыкканың деп атпайсыңарбы? Телеге конкурс жарыялап, давай эл катары сен дагы конкурстан өтөсүң. Болуптур, үнүң жарайт. А үнүң кандай? Жарайбы, жарабайбы деген чоң маселе бар да ал жерде дагычы. Анан барсам ал кезде Балташ Кайпович, башкы режиссер. Анан кийин баарын өткөрүп атат, мен кирсем эле чачым чөмөлөдөй ичинде сен айткандай, аябай чоң жасап коюштур. Билбейм да, чачым узун да. Анан мен деген мындай азыр съемка болот, ошо съемкага мага деген жакшы прическа жасап бергиле деп эле жөнүндө бир парикмахерскийге барып калсам эле чачымдын узунуна байланыштуу го дейм, абдан чоң жасап коюштур да. Баягы жерде мени Балташ Кайпович через монитор көрдү дагы. Анан ай балам, сен барып биздин эле могу жердеги эле өзүбүздүн
парикмахершабыз бар да. Ошол жерге эле кирип чачыңды оңдотуп чыкчы балам деди. Уялганды айтпагыла, өзүм дагы ошо көчөдөн араң келаткам, ошо эфирге чыксам анда мыштыр эле бай. Абдан бир өзүм ушундай бир кооптонуу менен сезип өзүмдү анан баягы кайра жасатып келип отурдум. Отурсам ошентип Удай жылгап биринчи конкурстан ошентип анан биринчи эфир деген өтө жооптуу болот, өтө татаал болот, өзүңөр билесиңер э. Анан эми ушул мен элге мындай өзүмдү жакшы көргөзө аламбы, ошо өзүмдөгү нерсени бере аламбы, ошол менин айта турган, дей турган нерселерим ошо элге жетеби деген кооптонуу сезим сөзсүз болуш керек. Ошол ал болбосо биз деген туш келди эле сүйлөй беребиз. Ал кезде деген бир саатта эмес, 2 саат мурда келип, даярданып, эфирге абдан катуу даярдап көрчүбүз да. Эгерде 2 саат мурда келбесек, анда жумушка кечигип келди деп эсептечү. Ошон үчүн 2 саат мурда келип алып, аябай катуу даярданып, анан кийин гана анан эфирге чыгуу мүмкүнчүлүгүн алчубуз. Анан эң эле бир сонун нерсе, Жолдубай Кайыпов, билесиңер өзүңөр, эмне деген атактуу окумуш, эми дикторлордун чын-чынына келгенде бир өзүнчө бир жаркырап чыккан бир жылдызы болчу, өзгөчө бир орунда турган бир дикторлорубуздун бири эмес беле. Ошол экөөбүз чогуу бир сменада иштеп калдык. Анан кийин алагай келгенде бир жаркылдап. Эмне көрсөтүп эле айтсаңыз? Биз ошо бардык, мына киребиз, студияны ачабыз, программаларды окуйбуз. Программаларды орус жана кыргыз тилдеринде окугандан кийин ар бир көрсөтүүнү айтып турчубуз. Азыр муну көрөсүңөр, азыр муну көрөсүңөр. Ал убакта жана программа деген жок болсо керек. Программа ал кезде эми газета. Газетага жетсе жетет, ал газеталар элге жетпесе жок. Азыркыдай эми интернеттен кайсы убакта кайсы эмне кетип барат элеминтип окуп коебуз да. Ал кезде жанагы телепрограмма деген бир газета бар болчу. Ошол газета айтып атпаймынбы, айылдын туш тарабына бардык жерде жетпейт. Анан кийин биз сөзсүз түрдө ошол программанын башында окуйбуз, ортосунда ар бир көрсөтүүнүн алдында чыгабыз, ал көрсөтүү боюнча кичине аннотация жасайбыз. Анан кийин эми муну көрүңүздөр. Өткөрүп бересиздер. Болбосо болбой калса, бул көрсөтүү болбой калды, анын ордунан бул телефильмди көрөсүздөр. Ошентип дайыма маалымдап турчубуз да. Андан кийин 2 үн менен Ала тоо маалымат программасын окуйбуз. Андан кийин ошо телефильмдерди дагы дубляждап койчубуз, ошо түз эфирде ошол фильмдерди которчубуз. Андан сырткары биздин милдетибиз баягы ар кандай, мисалы үчүн мына коноктор келет. Бул жерден информацияны окуй коюп, а бул жерге чыга калып, ошол кийинки көрсөтүүнү алып барып калчубуз. Сиздер баягы эртең менен келип түндөс кетчү. Биз ошону айтып атпайм, мен жана башында айтпадымбы, эртең менен келебиз, студия жок, бир эле студия. Азыркыдай деген азыр каалагандай, каалаган жерге барып жазып атпайбызбы? Ал жерде бир эле студия, камераларды өзүңөр билесиңер, камераларды эле мындай операторлорубуз түрткөнгө араң алдары келчү. Анан бир жолу мындай кызык болгон, мени оператор камераны коюп сыртка чыгып келиптир, анан ошол учурда мен программаны окуганга туура келип калды да. Мен программаны окуп атсам эле баягы камера өзүнөн өзү мындай көтөрүлүп баратат. Эми алда мен биягыма келди, андан биягыма келип баратат. Эми баягы такыр эле мен ошол камера өзү жогаса мен да туруп аттым. Эң башта ошо туруп алып программаны окуп бүтүргөм да. Андан кийин эми карабайсыңар ошо техниканын ошо мүмкүнчүлүктөрүн. Бизде прожекторлор, мындай азыркы карабайсыздарбы, азыр кандай сонун цветтер, Ал кезде осы глейген прожекторлор окуп атканда бир 10-15 мүнөт окуганда уже аркабыздан тер кетип, өзүбүздү тердеп кургап, эмне аларыбызды билбей уже күйүп ышып дегендейчи. Андан кийин баягы өтө катуу ысып кеткенде баягылар жарылат да. Прожекторлор жарылганда ошого карабай эми режиссерлорубуз дайыма пультта даяр турушчу. Ошол кезде бизди алып коюп, же болбосо ала албай калып, алар дагы кээде эми чочуп кеткенде кайсы кнопканы басарын билбей калышат да. Ошол учурда дагы биякта жарылып атса дагы, бомба атып атса дагы, ал кезде талап катуу, тартип күчтүү болчу. Биз туруп же болбосо чымын конобу же болбосо мына биз азыр жыргап атпайбызбы, мынтип колдорубуз. Ал кезде кандай келип отурдук, ошол бойдон чыгып кетишибиз керек болчу да. Анан кийин биз ар кандай мына бу
жесттер деп коебуз, буларды көргөзгөнгө, кыймыл аракетти артык баш жасаганга болчу эмес. Себеби деген ал кезде өзүңөр билесиңер, келип тыпыйып отуруп татынакай өзүбүздүн берчү нерселерибизди берип коюп, анан кийин эфирди жаап койчубуз деген. Негизинен бирден жаш алып баруучулардын биздин максатыбыз ушундай Гүлшан Молдоевадай болсок деген тилектерибиз бар да. Мына ушундай баягы көп жылга чейин бизде ушундай сакталсак деген бир тилектерибиз бар да. Анан Гүлшан Молдоева дегенде өзүм апам айтып калат да, мен кичинекейимде эле ушундай эле, азыр деле ошондой депчи. Сулуулук сырларыңыздын сакталышы эмне деп. Рахмат. Эми эң биринчиден мына өткөндө биз радиодо дагы түз эфирде 1 сааттык бир берүү болду. Ошондо мага абдан көп суроолор келди. Алар айтып атпайбы, ошо рахмат, бир калыпта жүрөсүң, ошол ал бизди сыйлагандыгың, бизди урматтагандыгың деп. Мен да ошого кошулат элем да. Биз чын эле көрүүчүлөрүбүздү сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Биз эми баягы эфирден түшпөй, эфирде жүргөндөн кийин биз аларга дагы бир таалим, тарбия боло тургандай, бизди көрүп, биздин кыздарыбыз, кыргыздын кыздары, татынакай баардыгы тең, эмне деген ар бири өзүнчө гүл. Мына ошол гүлдөрдү өзүнүн татыктуу ошол гүлдөй кылып алып жүрсө, бул дайыма элге жагымдуу болот. Өзүнө, үй бүлөсүнө, баласына дегендей терден туштары болобу, кай жерде болбосун өздөрүн мыкты деңгээлде алып жүрүү бул баардыгыбыздын милдетибиз. Ошол себептен мен эң биринчиден ошо көрүүчүлөрүмдү абдан сыйлаймын, ардактаймын дегендей. Бул көрүүчүлөр мени ошол Гүлшан кылган, ошо менин көрүүчүлөрүм, Молдоеваны Молдоева кылган ошол менин көрүүчүлөрүм дегендей. Ошондуктан биз сый урматыбыз менен бул дайыма бир кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн жакшы жактарыбызды көргөзүшүбүз керек. Сиз сүйлөп жатсаңыз, сиздин сүйлөгөн сөздөрүңүздү өзүнчө цитата кылып, аягына Гүлшан Молдоева деп калтырып койчудай бир сөздөр чыгып атат. Албетте, эң бир керемет сөздөр. Анан сиз эфирде сыркада айтып калдыңыз, өзүмдүн бир койгон негизги бир максаттарым бир өзүнө жеттим. Ал жеткен нерсе мен кийинки урпактарга ошо дикторлукту үйрөтүп, бир гана дикторлукту эмес, жакшы сүйлөөнү, дем алууну баарын үйрөтүп атам деп атасыз. Ошол жака кимдер барса болот? Менин ошол туура айтып атасың, эң эле чоң милдетим деп, парызым деп эсептеймин аны. Себеби деген биздин ошол дикторлук мектебибиз, мен жана айтып өтпөдүмбү, башында Аблизим Ниязов агайыбыз бар болчу, Бекташ Акматов радиодо, Клара Нурзбаева деген, Тамара Жаманбаева болуп атабыз, азыр Хусейн, андан соң Роза Раскельдинова, Жолдубай Кайыпов, Жеңишбек Ашимов, Зулпукар Абдуллаев, эмне деген үндөр, эмне деген дикторлор эле. Мына ошол үндөр, ошол өңдөр менин элесимде өтө көп, ушунчалык жүрөгүмдүн түпкүрүндө сакталат да. Себеби бул адамдар баа жеткис. Бул адамдарга бир мен дайым ушу бала кезимде кол жеткис, бир ай, күн, жылдыз болуп сезилчү да. Ошол бойдон менин жүрөгүмдө сакталып калган. Мына ошолордон алган таалим, тарбия, мына ошолордун бизге үйрөтүп кеткен, берип кеткен бир чоң сабактары, эмне үчүн мени менен кошо кетиш керек, эмне үчүн мен аны жаштарга бербешим керек. Жаштар дагы ошол жолду басып өтсө, ошондой бир татыктуу түрдө ошо өздөрүнүн мына алып баруучулар силер. Элге жагымдуу, сүйкүмдүү болсоңор, элге бир силер дагы чыгармачылыгыңар дагы бир узун өмүр сүрсө, элге ошол калса элдин эсинде, бул деген абдан силердин эмгегиңердин үзүрү да. Ошондуктан мен дайыма ошол ой, тилек менин жүрөгүмдө болуп жүрдү дагы. Анан мен эмне үчүн мен ачпашым керек деп, өзүмдүн аракетим менен, өзүмдүн ушу күчүм менен бир татынакай бир помещенияны алдым да, имаратты алдым, өзүмдүн күчүм менен ремонттодум, бардыгын, ичинин бардыгын жасалгылап, анан ошол мектепти аштым. Бул мектепке каалагандар үчүн эшик ачык деп койдук. Себеби деген мейли бизнесте болобу, мейли саясатта болобу, мейли башка чөйрөдө болобу, бардыгы тең сүйлөгөнгө, татыктуу оюн жеткиргенге, бири менен бири баарлаша билүүгө. Анан биз мына даана так деп атпайбызбы, дикция, интонацияларын кой, артикуляцияларын кой деп атабыз. Мына ошолордун бардыгына жетишүү ар бир инсандын милдети. Бул жеке эле радио, телевидениянын кызматкерлери эмес. Биз мейли мына бала бакчанын тарбиялануучулары, балдарга кандай тарбия бериш керек. А биз дүйнөлүк практикада бул эч жактан бери эле колдонуп келатат. А биз эмнегедир бул нерсеге маани бербей атабыз.
биз мына бу сүйлөгөндө эмне үчүн же бир тамганы кошуп алып салабыз, же болбосо туура элге жеткизбейбиз, же болбосо деген ошол мен айтамын тамгалардын баардыгын да окуй албай атпайбызбы? Окуй албай атабыз. Себеби деген мен өтө бир белгилүү эле журналисттердин оозунан 4 тамганын ордуна 2 тамга айтып койгондо мен абдан жаман ичим ооруйт. Эмне үчүн биздин келечек муундарыбыз ошондой сүйлөп калыш керекпи? А эмне үчүн биз грамотно ошол сөздү биз баалап барктап, ошол сөздү оозубузга мына келип атат, ошол сөздөрдү бирибизге бирибиз татынакай татыктуу түрдө жеткизе албайбыз. Сөзгө биз маани беришибиз керек, сөздү биз баалашыбыз керек, баркташыбыз керек. Өзгөчө биздин кыргыз тилибиз өтө сонун бай тил. Мына ошо бай тилибизди биз келечек муундарга татынакай кылып туруп ошону деген гүлдөй кылып туруп өткөрүп беришибиз керек. Ал биздин милдет. Ошол себептүү бул менин академияны ачканымдын эң бир башкы милдети мейли окуучулар келип атат, азыр студенттер келип атат, ишкерлер келип атат, ал тургай 45-50 жаштагы апалар келип атат, энелер. Мен деген 4-5 балам бар. Ошого мен татыктуу түрдө мен өзүмдүн тарбиямды беришим керек. Мен ошого кандай тарбия бере алам деген нерселери менен ошол максатта келип окуп атышат ал академияда. Мен абдан чоң ыраазычылык билдиремин. Мага ошол жардам берип, мен ошол ушул академиянын өсүп кетишине, өзүнүн деген ушул кийинки муундарга тийгизе турган таасири өтө күчтүү экен, чоң экен. Негизи эле биздин кыргыз элине бул зор таасири бар экен деп мага көмөктөшкөн менин ошо демөөрчүлөрүмө дагы абдан чоң ыраазычылык билдире берем да. Керемет. Сиз менен сүйлөшүп эле отургубуз келип атат. Бирок баягы убакыт деген убакыт экен, бизде баягы чектелүү убакытты беришип, анан кийин бул жактан да айтып атышат да, Ооба. Дегеле алып баруучу болом, же болбосо сөз багып мыкты сүйлөйм дегендер үчүн багына сиз бар экенсиз. Азыркы алып баруучулардын багына сизге ыраазычылык, дагы да болсо мына мыктыларды чыгат деген ойдобуз. Гүлшан Молдоеванын окуучусумун деп айтуу өзүнчө эле бир кечирип койгула, ал жерде бир эле мен сабак бербейм, ал жерде биздин эң мыкты инсандарыбыз бар, профессорлорубуз бар, академиктерибиз бар, эл артисттери бар дегендей. Мына четин элде айтсак, Жамал Сейдакматова эмне деген адам, ошо үн коюу боюнча дагы бизде эң мыкты артистибиз бар. Ал 2 жыл Италияда стажировкада жүрүп, педагогтук өзүнүн чоң мындай тажрыйбасы бар. Талгар Жакшылыков деген бизде эң мыкты ырчы, өзү опералык ырчыбыз бар. Андан сырткары Кайрат Иманалиев эмне деген оратор. Андан сырткары Октябрь Капалбаев, бизде Сыртбай Мусаев кыргыз тили боюнча, Абдуллажан Акбаталиев адабият боюнча. Андан сырткары бизде терминология боюнча, сөздүк кандай туура иликтеп биз кандай айта алабыз, ал боюнча дагы бизде Четин Жумагулов деген эң мыкты адистерибиз бар. Андан сырткары бизде фотограф, дизайнер. Бизде кандай өзүбүздү сүрөткө кандай же болбосо кандай деңгээлде, ошо биз келгенде эле биздин академияга сүрөттү дагы үйрөнүп кетишет, тилди да үйрөнүп кетишет дегендей, өздөрүнө каалаган жакшы нерселердин баардыгын ала кетишет деген максатта бизде мындан сырткары дагы көп мугалимдерибиз бар, алардын аты убакытка байланыштуу айтылбай калды. Бирок эң негизгиси бизде эң мыкты педагогдор таалим тарбия беришет биздин академияда. Ал жака барган инсан сөзсүз түрдө өзүнө пайдалуу илимди алат деген ишеничтебиз. Сиз ачып аткандан кийин демек ал нерсе жөндөн ачылбайт деп айта алабыз. Сиз менен коштошолду, ыраазычылык билдирели. Рахмат. Жакшы үнүңүз менен эли журтубузга Гүлшан Молдоеванын үнү менен биз дагы жолугуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Сизге ыраазычылык. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, диктор, даңк медалинин ээси Гүлшан Молдоева болду. Биз болсо Таң Мане программасын уланталы.